Мисс Кыргызстан 2026 Разабекова Деми деп тааныштырайынбы? Мисс Кыргызстан деген наам бул жөнөкөй наам эмес. Мен жалгыз жүргөндө көнүп калгам. Королева Кыргызстана деген наамды алгам. Мисс Кыргызстанга көптөгөн акча каражаты кетет, э? Хейттен мен корком. Мен жашым 20да. Канча акча каражаты кетти жана мунун баарын мисалы сизге көтөрүү кыйынчылыкка турган жокпу? Бизде өзүнчө отдельный правилалар бар конкурста. Кечиксең приседание кыласың. Мага сунуш кылышты. Адеми ушул жылы катыш. Кимдер тарабынан сунуш болду? Уюштуруучулардын тарабынан. Тарабынан, Чоң айгондо ким болосуң десе, Мисс Мира деп айтчу элем да. Кечиги эле жүрдүм, келип алып эле кайра приседание кылам. Макул деп эле. Жогоруда дагы сиздин видеоңуз негизи талкуу жаратып кетти десек болот. Будан башка чоң белектер берилди. Мен аны айта албайм. Ар бир кыз эле бул сулуулук сынагына катыша алат. Башкы таажыны алууга келдим деп. Саламатсыздарбы, урматтуу Жұлдыз Тайм YouTube каналыбыздын көрөрмөндөрү. Азыркы учурда сиздерге өзгөчө маек тартуулагыбыз келип турат. Эмнеге дегенде азыркы учурда Instagram желелеринде Кыргызстандын сулуусу аныкталды деген сүйүнүчтүү кабарды, жаңылыкты барыңыздар уксаңыздар керек. Мисс Кыргызстан сулуусу 2026 перибиздин сулуустун жанында турган чагым, ал сулуус ким деп турсаңыздар, Разабекова Деми. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз? Кош келдик. Чоң рахмат. Мисс Кыргызстанда тааныштыргандай, Мисс Кыргызстан 2026 Разабекова Деми деп тааныштырайынбы? Жок. Маанайыңыз. Сонун болуп турат. Жакшы маек болот деген ойдомун. Биз дагы Баштайлы. Бизге кененирээк сонун болуп ачылып берет деген ойдобуз, э? Ооба. Келиңиз эми Мисс Кыргызстан деп жогоруда бир айтып калдык, э? Кыргызстан сулуусу кайсыл жактын кулуну болот? Келиңиз менен кененирээк таанышайынчы. Баарыңыздарга салам. Биздин көрүүчүлөр, Жұлдыз Тайм каналынын көрүүчүлөрү. Менин аты жөнүм Адеми Разабекова. Жакында эле өткөн Мисс Кыргызстан сынагынын жеңүүчүсү Мисс Кыргызстан 2026 Адеми Разабекова. Чоң рахмат. Демек эң сонун. Негизи азыркы учурда көпчүлүгүнүн көзүн күйдүргөн пери болуп жатасыз, көпчүлүк суктанышууда десек болот. Негизи эле бул конкурска катышууга канча ай даярдандыңыз, кимдин сунушу болду? Негизи эле бул менин кичинекей кезимден бери келе жаткан кыялым. Бул сулуулук сынагына биринчи ирет катышкан жокмун. Ушуга чейин айтып кеткендей эле экинчи жолу катыштым. 2023 жылы мисс алган жокмун, чынында. Кичинекей да болуп калдым, көп дагы даярданбай калдым. Ошол 2023 жылы Калбердиева татыктуу болуп алды коронаны. Ушул жылы 3 жыл өткөндөн кийин өзүмдүн күчүм менен, өзүмө болгон ишеним менен келип, ушул жерде отурам буюрса. Негизи мурунда катышкам деп айтып калбадыңызбы? Ал жылы негизи канча жашта элеңиз? Утпай калган жылы. Быйыл утканыңызда канча жаштасыз? Мен жашым 20да. Утпай калган жылы, бирок утпай калсам дагы топ 5ке киргем. Королева Кыргызстана деген наамды алгам. Ушул жылы буюрса Мисс Кыргызстан деген наамды алып отурабыз. Демек, балалык кыялдардын бири орундалып атыптыр да. Ооба. Сиз гана эмес, негизи үй бүлөңүз катуу сүйүнсө керек, анткени ата-эне бул баласынын, кызынын жеткен ийгилигине кызынан дагы баласынан да экесе сүйүнөт. Туура айттыңыз. Чынында мамам жанымда эмес, Италияда жашайт. Өзүм бул жакта сиңдим менен турам. Мен улуусумун үй бүлөдө. Өзүм буга чейин айтып кеткендей эле балерина. Кичинекей кезимден бери бийге шыктуу болуп, бийчимин, балерина. Жана ошондой эле актриса. Бираз-бираздан тартылып келе жатабыз эми. Ошо. Анан биздин Манас аэропортубуздун амбассадор, орусча айтып кетейин, ушул жагын амбассадор жана лицо компании.
Осман Airlines, биздин авиациянын. Демек эң соңуңузга мисалы көзгө көрүнгөн эң мыкты компаниялар менен иштешип келе жатыпсыз. Буйруса. Сөзсүз түрдө ишиңизге ийгиликтерди каалайсыз. Айтып калдыңыз, мен бул жакта сиңдим менен жашайм деп, Ооба. апам алыс жакта депчи. Негизи апаңыз бул сүйүнүчтүү кабарды Инстаграмдан карап отурса керек, бизге окшоп эле көзөмөлдөп ким утат болду экен деп Ооба. балейт этип, же болбосо өзүңүз чалып айттыңызбы? Кандай болду бул жагы? Сүйүнүчүлөнүп калчы. Негизи эле башында келгенде өзүмө болгон ишеничим менен келгем. Бул жылы утпасам, анда барбай эле коеюн деп. Аябай 3 күндөй ойлондум. Барына чексиз. Барына чексиз. Мага сунуш кылышты. Адими ушул жылы катыш. Кимдер тарабынан сунуш болду? Уюштуруучулардын тарабынан. Катышып көр. Аябай жакшы, азыр тартылып атасың бүт жакта, сени көрүп атабыз. Убагында катышып кал деп айтышты. Мындай өзүнүн советин эле Рыскүл эжеге чоң рахмат, ушул жактан колдонуп айта кетейин. Биздин ушундай конкурстун уюштуруучусу Рыскүлө Намазбекова чоң рахмат. Без ее поддержки деп койсом болот. Орусча айта кетейин. Без ее поддержки, помощи и советов, без ее мотивации, она аябай так өзүнүн ишин билген, өзүнүн ишин мыкты аткарган инсан десем болот. Демек эң сонун сунуш түштү. Негизи ойлондуңузбу? Мисалы ойлонууга убакыт берилдиби, же болбосо дароо эле мисалы сунуш түшөрү менен мен катышышым керек, мен өзүмө ишенем Жок. дедиңизби? Мен буга чейин айтып кеткендей эле 3 жыл мурун катышкам. Көп ойлондум. Катышсамбы, катышпасамбы, даярмынбы деп. 3 күндөй аябай ойлондум. Мамам менен, мама деп эле айтам, апа эмес, мама деп эле айтам. Мамам менен аябай советоваться этип, сурап, сүйлөшүп, кызым, мен кандай айтпасам дагы өзүңдүн кылганыңды, билгениңди кыласың аягында дейт да. Кандай болбосун мен сени колдойм. Колдоом көрсөтөм. Катышпасаң дагы, катышсаң дагы сен биринчи миссиң мага деп айтты. Эми ар бир ата эне эле ар бир кызга ушундай колдоо көрсөтөт деп ойлойм. Ишенем. Бирок өзүм чечим чыгарып элем. Жок деп башында сунуштаганда жок деп. Калп айтпасам бир 5 жолудай жок деп айттым. Жок деп эле. Даяр эмесмин. Бир 2 жылдан кийин келейин кайра. Ментально деп коет орусча, финансово, конечно, финансово, ментально, физически даяр болгондон кийин, анан кийин барам деп. Жок, адеми сен даярсың деп мотивация дегендей берип, ошо алдыңыздарда отурам ошентип. Мисти жеңип алып дейсизби? Буйруса. Демек эң сонунда. Анан ушул жакта сурам келип турат, жогоруда өзүңүз да айта кеттиңиз, негизи бул жакка Мисс Кыргызстан болуу үчүн көп жактан даяр болуш керек депчи. Бул жагынан өзгөчө көпчүлүк эле мисалы билип азыр баамдап калса керек, Мисс Кыргызстанга көптөгөн акча каражаты кетет, Ооба. Жапы жонунан негизи канча акча каражаты кетти жана мунун баарын мисалы сизге көтөрүү кыйынчылыкка турган жокпу? Негизи общий суммасын айтпай эле коеюн. Бирок көп эле кетет. Это биздин эле 1 мындай. миллиондон ашык дейсизби? Жок, канчалык эмес эми. Кыргызстандын ичиндеги эле конкурс да. Ушунчо кеткенден кийин буйруса эми чет өлкөгө барабыз. Miss International это дүйнөлүк конкурс. Дүйнөлүк сулуулук сынагы. Ал жака андан дагы көп каражат кетет. Бирок ушул Мисс Кыргызстанга катышам деп топтоп жүргөн акчаларым болду. Каражат көп эле кетти.
ар бир тыйынын, ар бир сомуна, ар бир тыйынына чейин өзүмдүн мээнетим менен иштеп тапкан акчам. Кыздар болду, баарына эле ата энелери жардам берет же болбосо өзүлөрү да тапкан акчаларын кошуп ушинтип бүт эле кыздардыкы ушундай болду да. Мен бул конкурста жардам берем деген мамам чыкты. Туугандарым дагы. Бирок өзүм катышкан себептен өзүм катышам деген чечим үчүн дагы өзүмдүн характеримби ушундай. Жок жүрсүз, э? Ооба. Өзүм ар бир сомуна чейин, ар бир тыйынына чейин табып, даже мындай учурлар болуп калды. Репетициялар бизде күнүгө жүрүп жатты. Бир жумасына 3 жолудан. Бир жумасына 3 жолудан көрүшсөк, конкурска канчалык жакын калган сайын күнүгө көрүп башташтык уже кыздар менен. Анан съемкага чейин, репетицияга чейин мен съемкага барып алып, акча таап алайын деп барам. Ал жактан чыгып кайра съемкага кетем. Съемкада бир аз эми бул репетицияда мындай эле бийлер го деп коем мен дагычы. Анткени өзүм бийчимин. Көп кыздар бийлебеген үчүн жөнөкөй мындай бийлерди коет да. Ошо. Анан съемкага барып келип алайынчы. Ал жака барбасам конкурска да катыша албай калам. Эми түшүнөт болушуңар керек. Баарыбыздыкы эле эми иш, жумуш дегендей. Кечигип келип калып аттым. Бизде өзүнчө отдельный правилалар бар конкурста. Кечиксең приседание кыласың. Ушундай. Анан кечигип эле жүрдүм. Келип алып эле кайра приседание кылам. Макул деп эле. Бир 150 приседание, эң биринчи жолу 250 приседание кылдым. Шок эле болуп, экинчи күнү хотя бы 150 кылайынчы деп. Кечиккенибизге жараша ошо минутуна санашат да. Ооба. Эми бул конкурста ар бир жактын эрежеси бар дегендей. Негизи көптөгөн кыйынчылыктар менен коштолгон мисалы конкурстардын бири болуптур десек болот, э? Айтып калдыңыз, ар бир тыйынына чейин мен өзүм чогулттум, өзүм топтодум депчи. Бул да бир өзгөчө эмгек десек болот да. Анан ушул жаатта айткым келип турат, негизи көп эле комментарийлерде айта турган болсом, Мисс Кыргызстанды утуп алгандар бул байлардын кыздары деген дагы мисалы сөздөр болот да. Ушундай сөздөрдү уктуңузбу? Негизи ооба. Карапайым эле үй бүлөдөнмүн. Бирок жакшы жашап, жакшы тарбия алып, чоңойгом. Ушул жактан колдонуп кетейин. Чоң ыраазычылыгымды билдирип, апама, мамама. Мамам Италияда жашайт. Бирок ошол жакта отуруп мага ушундай поддержка берет. Көп жакта эле тартылып, уже көрүнүп калдым да элге. Кайсы видео чыкпасын Инстаграмда, ошолго лайк эң биринчи эле карасам, мамам жүрөт да. Колдоосу аябай чоң. Чынында. Ошо. Эми Канча бир туугансыз? Сиңдим бар. Эки бир туугансыз. Ооба. Улуусумун. Негизи апам деп айтып калбадыңызбы? Атаңыз тууралуу сурасам болобу? Ага жооп бере албайм. Ооба. Негизи конкурс жүрүп жатканда биз Инстаграмдан карап көрүп жаттык да. Сиздин өзгөчө балерина бийлегениңизди көпчүлүк суктанышты десек болот, э? Негизи бул өнөр бала чактан бери келе жаткан өнөрлөрүңүздүн бириби? Албетте. Балет аябай оор негизи эле. Бул кадимки спорт десем дагы болот. Кичинекей кезимден баштап бийге шыктуу кыз болчумун. 3 жашымдан баштап бийлеп баштасам, балетке 6 жашымда келдим. 6 жашымдан бери азыркы убакка чейин ошо балет менен эмгектенип келем. Өзүм БХУ окуу жайын бүтүрдүм.
Бишкекское хореографическое училище, Чолпонбек Базарбаевдин атындагы. Ошол жакты бүтүрүп, азыркы учурда Бибисара Бишналиева атындагы университетте окуп келем. Актер, драм, театр и кино. Негизи адам баласы сөздөрдү кесип тандоодо азыркы учурда окуп жаткан окуусун бул жүрөгү сүйүп турган, каалап турган нерсени тандаш керек го. Бул да бир болсо өзүңүздүн каалооңуз болсо керек. Албетте. Кичинекей кезимден бери эле негизи орусча айтканда творчествого аябай жакын кызмын. Даже видеолорум бар болуш керек эле. Чоңойгондо ким болосуң десе, Мисс Мира деп айтчу элем да. Мисс Мира эми кайдан депчи? Жок. Өжөрмүн. Мен болом деп ошо буйруса. Демек азыр ошо күлгөндөрдүн баарына далилдеп жаткан экенсиз да. Ооба. Андай десем дагы болот. Негизи Мисс Кыргызстан сынагы болуп жаткан учурда, мисалы балдар берилет го. Өзүңүздөрдү көрсөтүп жаттыңыздар, балдар берилип жатты. Ошол убакта мисалы бири төмөн, бири жогору балл берилип жатканда мындай ичиңизден сүрдүү толкундуу болдубу? Кандай болот, эмне болот деген. Же башынан баштап аягына чейин бир өзүңүзгө деген ишеним менен жүрдүңүзбү? Мен кичинекей кезимден бери сахнада өстүм десем болот. Сахнада туруп эле ооба. Сахнада өстүм. Ошондуктан албетте толкундоо деген болот. Албетте. Бирок ал жакта менден кыздар болду. Биринчи жолу сценага чыккан, биринчи жолу сахнага чыгып, өзү жөнүндө айтып берип, жада калса биринчи жолу бийлеп аткандар да болду. Алардын арасында мен ойлойм, мага бир аз болсо дагы жеңилирээк болду деп. Өзүмө ишеним менен дагы ооба. Мисалы сөздөрдө кайсыл жаатта жүрбөйлү, кыздар бири-бирибизге атаандаш көбөйүп, бири-бирибизди карап калган учурлар болот эмеспи? Анан негизинен эле баарын эле мисалы атаандаш көрө албайсың да, өзүңө бир 2-3 кызды көрүп калыш мүмкүн. Мен ушул менен атаандашам, мен ушул менин соперницам деген сыяктуучу. Мисалы ушундай кыздар болдубу? Жана алар мисалы жеңишке жеткен кыздарбы? Башынан келгенде эле өзүмө болгон ишеним менен келгем. Менин мынтип карап, ар бирөөнү бири-бирден сынап дегенге убактым, каалоом деле болгон жок. Менин мындай эң алгачкы максатым жеңиш болчу. Мен кыздарга да сих пор эле мындай айтып кетем. Айтпасам дагы башынан эле мен бул конкурска, бул сулуу сынагына курбуу табыш үчүн келген жокмун. Мен жалгыз жүргөндө көнүп калгам. Жүрсөм дагы, бирок мен жеңүү, башкы таажыны алууга келдим деп өзүмдө ушундай настрой кылып келгенимеби, андай болгон жок. Келем, болду. Мен жеңем деп ушуга чейин көрүп калгансыңар видеомду. Аябай дуа кылып 2 мүнөттө калган выходко сахнага чыкканга чейин. Байдагы оюн кылып чыкканыңыз, Ошо Кудайдын колдоосу менен, эң биринчи Кудайымдын колдоосу менен ушу даражага жетип отурам. Мисалы Мисс Кыргызстанды көргөндөр да бар, көрбөгөндөр да болушу мүмкүн да. Демек бул маектен кийин сөзсүз түрдө Мисс Кыргызстан кандай турлардан өтөт болду экен деп кызыккандар да болушу мүмкүн. Негизи Мисс Кыргызстан канча турдан өткөрүлөт, кандай баскычтар болот ал жакта? Негизи азыркы ар бир конкурста, ар бир сулуулук сынагында өзүнүн критериялары бар. Өзүнүн эрежелери бар десем болот. Анан рост, өзүн билип жүргөн, сүйлөй алган, бийлей алган. Конечно же, бул жагында вести да учитывают. Красоту,
ушунун баарын карап туруп анан кастинг өтөт башында. Кастинг жарыялангандан кийин бир 100гө жакын адам тандалат. 100гө жакын сулуу кыздар. Негизи эле биздин кыргыз кыздарыбыз аябай сулуу келишет. Сиз да аябай сулуу кыз экенсиз. Рахмат. Ар бир кыз эле сулуу. Бирок бул конкурска өзүн сынап келген кыздар келишет. Же болбосо мендей кичинекей кезинен бери ушундай кыялы болгон кыздар келишет да. Анан бирок мен ойлойм, ар бир кыз эле бул сулуулук сынагына катыша алат. Анткени ар бир кыз өзгөчө сулуу. Ошо. Бирок ушундай критериялар, конечно, бар. Жогоруда сиз бир канча критерийлерди санай кетпедиңизби? Мисалы, бою, салмагы депчи. Сиз бул бардык критерийлерге жооп бердиңиз да туурабы? Боюңуз канча? 167. 167. Мисс Кыргызстан болуу үчүн, Кыргызстан сынагына, сулуулар сынагына катышуу үчүн бою канчадан өйдө болуу керек? 165ден өйдө. Эрежелер боюнча бизде договор түзүлөт. Ошол жакта бүт баары четко, ясно, орусча айтмакчы, жазылып кеткен. Ошол договор боюнча ал жакта айта албаган нерселерибиз бар дегендей. Бирок ачык бүт конкурс элдерге көрүнүп эле бүт баары чын өтөт. Адил түрдө. Адил түрдө өтөт. Демек ал жакта негизи көпчүлүгүнүн көз жоосун алган бул сиздин кыргыз желегин чагылдырылган көйнөгүңүз болду жана ошондой эле ал жакта дагы ал көйнөк менен биргеликте тажы кийдиңиз. Негизи бул көйнөктүн дизайны негизинен эле дал ушундай болгон көйнөк кийип чыгам деген бул өзүңүздүн кыялыңызда болдубу? Ооба. Жөнөкөй мындай национальный көйнөк кийип чыккым келген жок. Өзгөчөлөнүп турайын дедиңиз. Со смыслом деп коет го орустарда. Шоуду деле көргөн болушуңуздар керек, талантты. Ал жакта дагы чоң смысл менен жазалган бир талант эмес, шоу кылдык. Ал жакта көбү азыр айтып атат, неге Мисс Кыргызстан деп кыргызча өтпөйт депчи. Анткени эми баарына эле ушул орус тилинде азыр сүйлөшүш ыңгайлуу болуп атат. Бирок мен жакшы сүйлөйм кыргызча, жакшы өзүмдүн оюмду жеткире алам. Ошондуктан баары билишсин деп ал жагындагы талантты атайын озвучка кылдырттык кыргыз тилинде. Приветствиеси биринчи выход приветствие болду. Ал жакта өзүм жөнүндө айтып кетсем, орусча бийледик. Андан кийин бийибизди бул Мисс Кыргызстан деген жөнөкөй сулуулук конкурсу эмес. Бул жакта бүт баарын карап, бүт баарын анализдеп, анан тандашат. Бул жакта эң башкысы, конечно, сулуулук, акылдуулук, сүйлөгөнүбүздү карайт, алып жүргөнүбүздү, репетицияга кандай келип аттык, ошолордун баарын карап, харизма деп коет. Орустарда харизма, талант, ошонун баарын карап, бир чечимге келишет жюрилерибиз. Негизи жалпы жонунан канча кыз катышты, анан дал ошол канча кыздын арасынан сурулуп Мисс Кыргызстан болдуңуз? Негизи бул Кыргызстан боюнча полностью конкурс. Кастинг учурунда 100 кыз тандап, онлайн форматта өтөт биринчи, офлайн форматта 100 кыз тандалат. 100 кыздын арасынан 50-нү тандаса, 50-нүн арасынан 30-ту тандайт. Ошо 30 кыздын конкурсу өтөт, финал деп коет да. Бизде ушул жылы полуфинал болгон жок. Негизи полуфинал өтүлөт. Ал жакта 100 кыз катышса 50-син тандайт, же болбосо 30-ун тандайт. Ушул жылы сразу эле бизди башынан эле 30 кылып катыша албагандарды кетирип дегендей. Эми бул
ушундай конкурс сынагы болгондон кийин ушундай түрдө эле өтүшү керек го деп ойлойм. Ошол жактан бир кыз тандалат. Негизи сөзсүз түрдө мисалы ар кандай жазылган комментарийлери сөзсүз түрдө сага ишенем деген жылуу сөздөр өзгөчө дем берет эмеспи? Инстаграмдан дагы окуп калдык. Негизи көптөгөн атактуу инсандар деле сизди колдогонун көрүп калдык. Мунун баары сизге деңиш берип турса керек. Албетте. Негизи ушул сферада ушунчалык колдоону күттүңүз беле? ооба. Эми ушунчалык болбосо дагы бирок күткөм. Ошондой эле болду. Андан дагы жакшы, күчтүү колдоо болду деп ойлойм. Демек эң сонун мисалы аяк чагында дал ушул жогоруда дагы сиздин видеоңуз негизи талкуу жаратып кетти десек болот. Аягында бата кылып чыгып аткан видеоңузчу. Анан мисалы Кудайдан ошол убакта эмнени тиленип жатты болду экен деген комментарийлер болду да. Эмнени тиленип аттыңыз эле? Кыргызда негизи салтыбыз бар. Өзүңүз деле билет болушуңуз керек. Ар бир нерсенин алдында бата кылып, дуа кылып, омин деп анан чыгыш керек. Сахнада жашап калганым үчүн кичинекей кезимден бери буга чейин айтып кеткендей эле ар бир сахнам омин деп башталат. Ар бир бийим жада калса тамагым дагы омин деп туруп, дуа кылып туруп, анан кийин баштайм. Ошол жагымда мен тартып атканымды деле негизи көргөн жокмун. Атайын деп деле кылган жокмун. Чынында негизи ошентип меники ошондой да. Эмне деп тиленип аттыңыз эле? Ошону сурадым эле. Эмне деп тиленмек элем? О, Кудайым деп биринчиликти алып кетсем экен. Ооба. Ушунча нерсени өттүк. Ушунча нерсе болду. Утушум керек. Сенин каалооң болсо, корона ушул күнү меники болсун деп тиленгем. Сөзсүз түрдө кыргызда жакшы сөз бар, тыйындын эки тарабы болот деп. Ооба. Бирisi сөзсүз түрдө колдоп, ой азаматсың деп турса, экинчиси мисалы терс таасирин билгизип тургандар да болот да. Жазылган хейттер болуп жатты. Көбүнчө кандай жаман хейттерди окуп калдыңыз? Негизи ушул жагынан терең таазимимди айтып кетейин. Кыргыз элиме эмнегедир мага бир дагы хейт түшкөн жок. Өзүңүз көргөндөй эле байкап аттыңыз да болуш керек. Бир дагы жаман сөз тийгизишкен жок. Баары мени ушундай жакшы сөздөр менен кандай десем одаривали. Орусча айткандай одаривали деп коет. Ошонусуна мен терең таазим. Демек эң сонун негизинен эле мунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Анткени сөзсүз түрдө Мисс Кыргызстан өткөрүлгөндөн кийин, суулар аныкталгандан кийин анын астына бирөөсүнө кээ биринкине боюна тийсе, кээ биринкине түрүнө тийишкен учурлар болгон. Кээ бирөө сахнада көрсөткөн өнөрүнүн анча болбой калгандыгын айтып сындагандар болгон. Мага бир да жолу хейт жаралган жок деп айтып калдыңыз. Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Мисалы өзүңүз Кудайымдын колдоосу менен. Негизи хейттен мен корком. Эми кайсы адам коркпойт? Андай адам жок го деп ойлойм. Ага мындай не обращает внимания деп койбу? Обращать этпеген адамдар дагы бар. Бирок алар ичинен коркот деп ойлойм. Чынында мен бербеген менен чынында мен дагы жөнөкөй эле адаммын дегендей корком хейттен. Ушунчалык сурангам. Мага хейт тийгизе көрбө. Чыдасам дагы бирок тийгизбе деп. Негизи эмне сурансаң, ошону берет дейт го. Ошон үчүн ойлойм, Кудайымдын колдоосу менен мага бир дагы хейт түшкөн жок. Демек эң сонун анан дагы негизи сурагым келип турат да.
айтып калбадыңызбы, ар бир кызга мындай белектер берилди, ар бир кыз кургоо кеткен жок деп. Жана жогоруда айта кеттим элем, негизи бири Instagram баракчалары Miss Кыргызстанды көрсө, экинчиси көрбөгөндөрү да бар. Анткени мисалы Улуу-Моодагы да биздин көрөрмандарыбыз бар да. Ооба. Miss Кыргызстандын жеңүүчүлөрүнө бир гана да ушундай болгон корона, да ушундай болгон сыйлыктар гана тапшырылат, же болбосо мисалы акчалай сыйлыктар да болобу ал жакта? Эң баш байке эмне болду? Же болбосо корона менен гана чектелеби? Жок. Мындан башка чоң белектер берилди. Мен аны айта албайм. Берилди. Бирок бул конкурс сулуулук сынагында эң башкысы титул деп ойлойм. Мисс Кыргызстан деген наам бул жөнөкөй наам эмес. Муну ар бир адам ала турчу наам эмес. Бул жака канча деген мээнет, эмгек, ошондой эле талант баары тең кошулуп, анан Мисс Кыргызстан болот да. Ошондуктан мен ойлойм, эң главный, эң башкы, белек ушул корона. Бирок корона десем, корона — это просто слово. В слове корона скрывается очень много еще деталей. Ошо. Демек эң сон чоң карачылык билдиребиз. Бүгүн биздин Чоң студияда рахмат. өзүбүзгө келип, дал ушул Мисс Кыргызстан боюнча өзүңүздүн жеңишиңиз боюнча жана ошондой эле өзүңүз боюнча кененирээк маалымат берип кеткениңиз үчүн чоң ыраачылык билдиребиз. Сизди колдоп жаткан күйөрмандарыңыз сиз менен жакындан тааныша алды деген ойдомун. Жогорудан бери мисалы бир да жолу хит болгон жок, мени баардыгы колдошту деп жакшы сөздөр тарнап кетти. Балким колдоп жаткан күйөрмандарыңыз көрүп кала турган болсо, сөзсүз түрдө өз ыраачылыгыңызды билдирсеңиз болот. Ар бир колдогон күйөрмандарыма жана ушундай эле биздин кыргыз элибизге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Анткени сиздердин колдооңуздар менен ушундай даражага жетип отурабыз. Бул жөнөкөй даража эмес. Бул силердин колдооңор менен, силердин ишенимиңиздер менен жетип аткан даражабыз. Ошондуктан силерди капа кылбай жана ошондой эле силердин колдооңуздарга татыктуу болом деген ойдомун. Буйрсам келе жаткан эмки жылда Мисс Мира сынагына барам. Кайсы өлкөдө болорун белгисиз. Ошондуктан ушундай эле колдоону сиздерден күтөм. Чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат бир жолу. Урматтуу Жылстайм YouTube каналыбыздын сүйүктүү көрөрмандары, болуп өткөн маегибиз сиздерге жакты деген ниеттебиз. Эгерде сөзсүз түрдө видеобуз жага турган болсо, лайк басып, комментарий калтырып, жана ошондой эле Жылстайм YouTube каналына подписка таштоону унутпаңыздар. Сиздердин кызматыңызда болгон бүгүн мен Махабат Жанё кызы болдум. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.